Түз эфирде күндөмө маалыматтык программасынан кечке толукталган чыгарылышы, аны менен мен Кундуз Кенжебаева тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Түркиядагы жер титирөөдөн каза болгондордун саны 14 миңден ашты. Зилзала болгон аймакта учурда абал кандай? Чоң жолдун кандуу тилкеси. Ош Баткен Разаков жолунун Кызылкыя шаарынан өткөн жеринде жол белгилеринен коюлбаганынан адам өмүрүн алган кырсыктар көп катталып жатканы айтылууда. Быйыл Ош шаарынын бюджети дээрлик миллион сомго көбөйүп 2 миллиард 500 миң сомду түздү. Каражат эмнелерге жумшалат? Жалал Абадда бир айда 2 ирет 3 эм төрөлдү. Аларга жергиликтүү бийлик тарабынан кандай көмөк көрсөтүлөт? Президент Садыр Жапаров бүгүн 9 февралда Туркиянын Кыргызстандагы элчилигине барып, жер титирөөлөрдүн кесепетинен көп сандаган курмандыктарга байланыштуу Түрк элине көңүл айтты. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Жапаров көңүл айтуу китебине Кыргызстан элинин жана жеке өзүнүн атынан боордош Түрк элине көңүл айтып, табияттын татаал кырсыгына кабылып, башына каран түн түшүп турган боордош Түркия элинин кайгысын тең бөлүшөөрүн билдирди. Бүгүнкү күндө жер силкинүүдөн сандаган имараттар кыйрап, анын курмандыгына айланган миңдеген түрк боордоштору үчүн жамы кыргыз журтунун жүрөгү сыздап турат. Сиздерден кайгыңыздар, бизден кайгыбыз, биздин жүрөгүбүздө Түрк элинин, Түркиянын орду чоң. Кыргыз эли ата-бабаларыбыздан салт болуп келаткандай тарыхы менен тамыры түрк эли үчүн башыңыздарга кандай күн түшпөсүн жөлөк таяк, арка бел болууга ар дайым даяр. Жалпы Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атыман каза болгон боордошторубуздун жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Жер титирөөдөн жарат алгандарды тез арадан сакайып кетишин тилеймин деп жазган Жапаров. Акыркы маалыматтарга ылайык, Турциядагы зилзаладан каза болгондордун саны 14 миңден ашып, жаракат алгандар 63 миңге жакындады. Жер титирөө Турциянын 10дон ашык провинциясын жабыркаткан. Издөө куткаруу иштерине башка өлкөлөрдөн жалпы 5700дөн ашык куткаруучу келип, тынымсыз иштеп жатышат. Жабыркагандар үчүн чатырлар тегилип, тамак-аш менен камсыздоо иштери уланууда. Соңку маалыматтарга ылайык, бир нече өлкөлөр Турцияга гуманитардык жардам жиберүүдө. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Соңку маалыматтарга караганда, Түркиядагы зилзаладан каза болгондордун саны 14 миңден ашты. Жарат алгандардын саны 63 миңден ашканын Турциянын өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы маалымдады. Издөө куткаруу иштерине 22277 бригада тартылып, башка өлкөлөрдөн жалпысынан 6 миңге чукул куткаруучу келген. Учурда урандылардын арасынан тирүү калган адамдарды издөө куткаруу иштери тынымсыз жүргүзүлүүдө. Кыргызстандан барган куткаруучулар 3 нөмөт менен күнү-түнү иштеп жатышат. Алардын издөө куткаруу иштеринин натыйжасында каза болгон 22 адамдын сөөгүн таап, жакындарына өткөрүп берген. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинен барган психологдор, дарыгерлер жакындары каза болгон жарандарга тиешелүү жардам көрсөтүүдө. Жалпы өзү курам боюнча айта турган болсом, бардык балдардын акыбалдары жакшы, 3 маал тамак-аш менен камсыз болууда. Ошол эле убакта 3 смен менен күнү-түнү иш алып барууда. Тиешелүү шарттардын баары түзүлүп берилген. Зилзаланын кесепетинен Кахраманмараштан сырткары Түркиянын дагы 10 провинциясы, тактап айтканда Газиантеп, Шанлы-Урфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османия, Хатай, Килис, Малатия жана Элазığда жабыркаган. Мындан улам бул аймактардан 22 кыргызстандык эвакуацияланды. Алар Казакстанга атайын рейс менен жеткирилип, Кыргызстандын элчилигинин кызматкерлери тосуп алган. Эми алар өлкөгө жөнөтүлөт. Кырсык болгон аймакка жалпысынан 5557 атайын техника тартылган. Түркиянын тиешелүү кызматтарынын 122 учагы куткаруучулар менен дарыгерлерди кырсык болгон аймакка жеткирүүгө жана жарадар болгон жарандарды өлкөнүн башка шаарларындагы ооруканаларга эвакуациялоого катышууда. Кырсык болгон жерде Түркиянын тиешелүү министрликтери жана бейөкмөт уюмдар тарабынан 94744 чатыр тигилип, жарандардын муктаждыктары үчүн 1 миллион 200 миңден ашык жууркан жеткирилди. Президент Режеп Тайип Эрдоган жаратылыш кырсыгынан каза болгондор үчүн Түркияда 7 күндүк улуттук аза күтүү жарыялады. Өлкөнүн 10 провинциясында 3 айлык мөөнөткө өзгөчө кырдаал режими киргизилди.
Жер титирөө Сирия, Ливан, Түндүк Кипр, Түрк Республикасы, Грек, Кипр жана Ирак сыяктуу коңшу өлкөлөрдө да сезилди. Акыркы маалыматтарга караганда Сириянын бир нече провинцияларында 2800дөн ашык адам каза болду. Акылай Кырабаева, регион. Кыргызстан Туркиядагы жер титирөөнүн кесепетин жоюуга жардам көрсөтүү үчүн дагы 100 куткаруучу жөнөтөт. Бул тууралуу президенттен парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытов депутаттардын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Ал буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 67 куткаруучусу барып 3 күндөн бери иштеп жатканын белгиледи. Абытовдун айтымында ушул жекшембиде дагы 100 куткаруучу атайын борт менен учуп кетүүгө даярдык көрүп жатат. Эске салсак 2023-жылдын 6 февралынын таңында Туркиянын түштүк чыгышында магнитудасы 7,7-ге жеткен зилзала болгон. Түшченде кайра кайталанган. Мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдогандын айтымында бул 1939-жылдан берки эң күчтүү жаратылыш кырсыгы болуп калды. Жогорку кеңештин депутаттары 2 күндүк эмгек акысын Туркияга жардам катары которушат. Мындай демилгени парламент жыйынында Кылбек Түмөнбаев көтөрүп чыгып, эл өкүлдөрү бир добуштан колдоого алышты. Мындан сырткары жыйындын жүрүшүндө депутаттар тарабынан бир катар социалдык экономикалык көйгөйлөр көтөрүлдү. Алса Кайыл жергесинде жаздын келиши менен кардын жана муздун активдүү эришинин натыйжасында сел жүрүп, тургундардын үйлөрүн суу каптоо коркунучу бар экендиги айтылды. Буга байланыштуу селге каршы профилактикалык чаралар көрүү керектиги эскертилди. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Депутаттар 2 күндүк эмгек акысын Туркияга жардам катары бөлүп беришет. Мындай демилгени Жогорку кеңештин жыйынында элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев Туркия Республикасында катталган зилзаланын кесепеттерин жоюуга көмөктөшүү максатында сунуштады. Жыйынтыгында демилгени жалпы депутаттар колдоп, каражат которуу чечими кабыл алынды. Куткарчыларды жиберип жакында эле ошол жардамыбызды берип атабыз. Эми жогорку кеңештеги баягы карап турбастан мен бир сунуш кылат элем. Урматтуу депутаттар, 2 күндүк маянабызды ошол элчиликтин астында шот ачылыптыр. Ошол макул болсоңуздар, ошол 2 күндүк маянакыбызды которуп берсек жакшы болот эле да. Мындан тышкары депутаттар бир канча актуалдуу маселелерге көңүл буруу керектигин белгилешти. Алсак депутат Астан Жумабеков айыл жергесинде жаздын келиши менен кардын жана муздун активдүү эришинин натыйжасында сел жүрүп, тургундардын үйлөрүн суу каптоо коркунучу бар экенин айтты. Буга байланыштуу селге каршы профилактикалык чараларды көрүү керектигин эскертти. Эрүү иштери катуу жүрүп жатат да. Муздардын эриши, карлардын эриши, ошонун кесепетинен сел жүрүү коркунучтары турат. Аракеттер болуп атат, бирок аздык кылып атат да. Мына ошондой иш-чараларды алдын ала иштерди кылбаса, 20 күн ичинде жана муздардын көтөрүлүш, карлардын эришинин негизинде коркунучтуу болуп атат. Мына ошондой иштерге министрлер кабинети көңүл бурбаса, анан кеч болуп калат. Ал эми эл өкүлү Тазабек Икрамов жер укуктук маселелерди жөнгө салуу зарылдыгы тууралуу сөз кылып, бул жааттагы укук бузууларга көңүл бурду. Ошондой эле депутат сапатсыз курулуш маселесине да токтолуп өттү. Жердин үстүнө жер сатып дейт. Элдерди баарын кыйнап бүттү дейт, канун соруп. Мына ушуну протокол тапшырма, текшерүүнү алып барыңыздар. Буну тез арада чечип бербесек, элдердин маселесин өтө кыйын маселе болуп турат. Бүгүнкү күндө кылмыш иштерине аралашкан жаштардын саны өсүп жатканына тынсызданып жатканын айткан депутат Сүйүнбек Өмүрзаков жаштарга көңүл буруп, аларга ар кандай өнөрлөрдү үйрөтүп, спортко тартуу керектигин белгиледи. Ар бир үй бүлө ата-энеде мамлекетте проблема көп болуп эле, жаштарга биз жакшы багыт көрсөтө албай жатабыз да. Ошондуктан менин сунушум, урматтуу Алмазбек Акунжанович, мына орто окуу жайларда, мектептерде, жогорку окуу жайларда жаштарга абдан жакшы кошумча сырткары да сабактарды өтүшүбүз керек. Андан тышкары депутат Айбек Осмонов 2-чи борбор аталган Ош шаарындагы жагдайларга токтолуп, аталган калаада жол, мектеп, бала бакча көйгөйлөрү курч экенин кошумчалады. Шаардын ичине, шаардан киргенде Нокат менен Араван районун бириктирген жол бар. Машина базардан өтөт. Ошол 9 км 200 метр жолду сөзсүз киргизишибиз керек быйыл. Мен кат түрүнө да кайрылдым, комитетке да кайрылдым, Минтрансқа да кайрылдым, быйыл киргизели. Жана ошондой эле ошол машина базар бар, Жапалак унаа базары. Ошол жердин алды талкаланып кеткен.
Ошондой эле Жеңишбек Токторбаев 2006 жылы Кытайдан алынган айыл чарба техникалары калкка 10 жылдык мөөнөт менен насыя иретинде тартылганын маалымдап, андан бери мындай колдоо болбой жатканын билдирди. Ага ылайык жеңилдетилген шарттар менен айыл чарба техникаларын жаңылоо боюнча тийиштүү жумуштар жасалышы керек деп эсептейт. Урматтуу Алмаз Ахунжанович, сизден сураныч, протокольный поручение, ушул Кытай эл мамлекети менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, тез аранын ичинде ушул жалпы эле мамлекетибиз боюнча, бүт республика боюнча айыл чарба техниканын эскилиги келип жетти. Ушул техникаларды жаңылап койсок, абдан жакшы болмок. Жыйынын соңунда Айбек Маткеримов министрлер кабинетин мыйзам долбоорун ар тараптуу тактап, жеткиликтүү деңгээлде чыгууга чакырып, парламентте көтөрүлгөн көйгөйлөргө да олуттуу көңүл бурууга үндөдү. Гүлдана Момунова, Акниет Кеңешев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Туркияда катталган зилзаланын кесепеттерин жоюуга байланыштуу жардам чогултуп жатат. Мекеменин маалыматына караганда, жардамдар өлкөдөгү ар бир мечитте топтолууда. Кийим-кече, жууркан төшөнчө жана буюмтайымдар мүмкүн болушунча жаңы жана кышкы шартка ылайык болушу зарыл. Ал эми акчалай жардам көрсөтүүнү каалагандарга атайын бирдиктүү эсеп ачылган. Муфтият учурда табият кырсыгынан жабыр тарткан жана каза болгон туркиялык бир туугандарга жүздөгөн хатмалар окулуп жатканын кошумчалады. Жалалабадда Мыйзам Нуру коррупцияга каршы коомдук жардам коомдук бирикмесинин мүчөсү пара талап кылуу учурунда кармалганын УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Жогоруда аты аталган адам Жалалабад областындагы бала бакчалардын биринин директорун колунда бар делген компроматты укук коргоо органдарына өткөрүп берем деп коркутуу менен акча талап кылгандыгы аныкталды деп айтылат маалыматта. Кармалган аял УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө башталган. Борбордук Азия өлкөлөрүндө коррупцияга каршы аракеттенүүнүн натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган илимий жактан негизделген жана иш жүзүндө маанилүү сунуштарды иштеп чыгуу үчүн эл аралык илимий профилактикалык конференция өттү. Адистердин айтымында Кыргызстанда жемкорлукка күрөшүү соңку жылдары күч алып, жакшы көрсөткүчкө жетүүдө. Мындай кылмышты алдын алуу жана ага карата көрүлүүчү чаралар жана натыйжалар боюнча кеп козголуп, ага коңшу мамлекеттен келген адистер да катышты. Өлкөдөгү коррупция абалы жанага каршы аракеттер боюнча алдыдагы материалдан таанышыңыз. Коррупцияга байланыштуу Кыргызстанда 60% укук коргоо органдарына арыздаттануулар келип түшөт. Анын ичинен жогорку пайыздык түзүмдү көрсөткөн сот кызматкерлерине ишенбестик менен кайрылгандар. Учурда өлкөдө коррупциялык абал жакшы деп айтууга болбойт, анткени коррупциялык система көп жылдан бери калыптанып, тамыры кенен жайылган. Учурда аны менен күрөшүү уланып, соңку жылдары катуу аракеттер көрүлүп жатканы айтылып жатат. Калктын да аң сезими жогорулап, ага жол бербөө керектигин мыкты өздөштүрүүдө. Эң көп пайыз бул сот органдарына ишенбестик менен кайрылат да. Себептен да биз ушундай баягы стереотип деп коет, орусча пайда болуп калыптыр. Мыйзамды чыгарса да баары бир тарап баары эле жөнөкөй ойлобой ошо коррупциялык элементтерин ойлоп калды. Ошондуктан биз ушул стереотипти сындырышыбыз керек да. Соңку жылдары коррупцияга аралашкан бир топ мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин жарандык коомдун өкүлдөрүнүн кармалуусу жана бул тууралуу маалыматтар массалык маалымат каражаттары аркылуу коомчулукка ачыкталганы көпчүлүккө сабак болуп жатат. Мыйзамга каршы аракеттерге барган ар бир жаран жооп берүүгө милдеттүү экени далилденүүдө. Мындан улам мамлекетте бул кылмыштуулук менен күрөш ачык жүргүзүлүп жатканы белгиленүүдө. Коррупция аралаштыңбы, ошол пара алдыңбы же пара бердиңби, сен ошол мыйзам чегинде жооптун алдында жооп бериш керек деп, мына ошол президенттин эң негизги биринчи жарлыктары ошол коррупцияны күрөшөбүз, баары жапатырмак болуп деп чыккан. Ошол менен мына 2 жылдын ичинде биз жыйынтыктарды көрүп атабыз да. Бүгүнкү күндө эң негизги ошол коррупцияны күрөшүп турган жол бул 3 жол бар. Биринчиден ошол мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге айлык акыларды көтөрүү. Биз көрдүк 2 жылдын ичинде
бол жолу менен орто эсепинен алганда 120-дан 200%га чейин мамлекеттик кызматкерлерге айлыктар көтөрүлдү. Бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшүүнүн ыкмалары, мыйзамдар жана практикалар өлкөдө канчалык өзүнүн жемишин берүүдө, дүйнө жүзү боюнча негизги көйгөй эсептелген бул кылмыш менен күрөшүү канчалык анализге алынууда. Ушул жана башка маселелердин алкагында атайын адистер, эксперттер, укук коргоо органдары жана акыйкатчылардын катышуусунда талкууга алынды. Санариптештирүү шарттарында саясий укуктук камсыздоо, эл аралык жана улуттук стандарттар, коркунучтар, чакырыктар жана анын Борбордук Азия өлкөлөрүнүн улуттук коопсуздугуна тийгизген таасири тууралуу кеп козголууда. Ушул коррупцияны алдын алуу системаны көп мамлекеттер ишке киргизип атат да. Анан ошо ишке киргизип аткандан кийин ошо илимий жактан, теория жактан, анан практика жактан ошо кантип туура киргизиш керек, анан кантип ошондой бат жакшы натыйжага жетиш керек деген суроолорго бүгүнкү ушу конференция жооп берет деп биз ишенебиз. Эмне дегенде бүгүнкү конференцияда мамлекеттик органдар булар түздөн түз ушу коррупцияга каршы саясатты ишке киргизишет. Орто Азияда коррупция менен күрөшүү аракеттеринин практикасында коңшу мамлекеттер Өзбекстан жана Казакстан мамлекеттеринде рейтингдик көрсөткүчтөр өсүп жатат. Алсак Казакстан мамлекети учурда бул багытта жогорку даражалуу аракеттер көрүлүп, мамлекеттин чоң басым жасап жаткан аракеттеринин бири. Калк арасында жемкорлукка каршы маданиятты калыптандыруу аракеттер көрүлүп жатканы айтылууда. Үлкен өзгеристердин бири осы бір ай бұрын шамамен 2023 жылдың қаңтар айында енгізілді. Ол заңсыз баю бойынша норма енгізілді. Бұл норма бойынша енді болашақта бізде жалпы халықтық декларация өткеннен кейін, егер мемлекеттік қызметшілер өзінің тапқан табысын дәлелдей алмаса, яғни оның ресми табысынан оның шығындары, расходтары көп болатын болса, сәйкесінше ол түсіндіріп беру керек болады. Егер түсіндіре алмайтын болса, яғни сәйкес біздің агенттік тарапынан, басқа мемлекеттік органдардың тарапынан сұрақтар туындап, тергеу немесе тексеру жұмыстары жүргізіледі. Эскерсек, коррупцияга каршы аракеттенүү жана анын алкагында көрүлүп жаткан аракеттер боюнча эл аралык илимий практикалык конференция өтүп, ага Казакстан менен Өзбекстандын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча агенттиктеринин эксперттеринин, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттарынын, министрликтердин, ведомстволордун, укук коргоо, фискалдык органдардын, коомдук, эл аралык уюмдардын, аналитикалык түзүмдөрдүн, изилдөө борборлорунун, Кыргыз Республикасынын илимий билим берүү жана бизнес коомчулугунун өкүлдөрү катышты. Конференциянын максаты тажрыйба алмашуу, коррупция феноменин изилдөөгө, дисциплиналык аралык мамиле кылуу жана маанилүү сунуштарды иштеп чыгууга багытталган. Нурзада Сыдыкова, Калызбак Тыбеков, регион, Бишкек. Ош Баткен Разаков жолунун Кызыл Кыя шаарынан өткөн тилкесинде жол белгилеринен коюлбагандыгынан адам өмүрүн алган кырсыктар көп катталып жаткандыгын жергиликтүүлөр айтып чыгышты. Өткөн жумада эле жолдон өтүп бара жаткан жаш баланы унаа койдуруп, ошол жерде жан берген. Тургундар жергиликтүү бийликке кайрылганы менен азырынча бул көйгөйгө көңүл бурула элек. Аймактык кабарчыбыз Нургазы Жайнаков чоң жолдон кандуу тилкесинде жашаган тургундардын арыз муңун угуп келген. Тасмага түшүп калган бул жол кырсыгы 4 февраль күнү Ош Баткен жолунун Кызыл Кыя шаарынан өткөн тилкесинде жүз берген. Мында 20 жаштагы баланы жолдун каршы тилкесинен Жигули маркасындагы унаа койдуруп кеткенин көрүүгө болот. Күбөлөрдүн айтымында жөө жүргүнчү ошол жерде жан берген. Мындан сырткары унаалардын кагылышы да күн сайын болуп турат дешет. 2000 население бар. Биздин тирикчилик, жашоо немебиз базар манаяктачы. Ушул жерден өтөт адамдарчы. Окуучулар окуйт, базарга барышат, иштегенде ошо бала жерден өтүш кыйын бизгечи. Өтө кыйын майта күндө дебесем 2 күндө бир авария болуп турат да. Мана 1 жылдын ичинде уже 2 адам өлдү, 2 адам өлдү. Бир кыз бойго жеткен кыз өттү, бир бойго жеткен бала өлдү. Кече өлдү, бир 2 болду. Жолдон өткөндө машина кеткен. Биз жолдон өттү, биз 1 метр калганда уже кеткен. 63 жаштагы Мама Юсуп Жээналиевдин кызы да жол кырсыгынан каза болгон. Жумуштан үйүнө кайткан кыз жолдон өтүп бара жатканда унаа койдуруп кеткен экен. Бул жолдон өткөн сайын Мама Юсуп Жээналиевге 1 жыл мурдагы кайгылуу окуя азыр эле болгондой элестеп турат. Учурунда жол белгилери коюлуп, айдоочу эрежени сактаганда кызым тирүү болмок беле дейт. Бул жерде былтыр менен кызым уруп кеткен. Бойго жеткен кызымда машина сүрүп кеткенде жол эрежесин сакташпайт.
40'ta жүріп отырғанда бар 100'де жүріп, кім біледі алтымыз. Мынау светофор жоқ. Мәжді хотя бы 3 минут тоқтасам адам өтіп кетеді. Пешеход же зебра? Жоқ, зебра деген жоқ. Бөліне жолды құрып, мына чызығын линиясını кейін қылды оны, сонда жоқ еді. Bir жылға жақындап қалды, линиясын құрғаны. Бұл жерде ешқандай белгі жоқ, зебра жоқ. Қанша адам өтіп кетіп бұл жерде, машина ұрып кетіп. Анан мына светофорды қоябыз деп, 1 ай болды мына стойкасын қойып қойғаныға. 1 айдан бері қойбайды. Ешкімнің іші жоқ мұны. Мен білмедім енді кімге қаяққа қайрылабыз. Бұны қандай жолын табыш керек. Шаардын четиндеги Акбулак конушунун көпчүлүк тургундары жолдун дал ушул тилкесинен кесип өтүүгө аргасыз. Турмуш тиричилиги шаардагы базар, мекеме ишканалар менен тыгыз байланышта. Окуучулар да мектепке ушул жолдон катташат. Айрым ата-энелер жолдун кооптуулугунан балдарын айылдагы мектепке которгонго да аргасыз болушканын айтышууда. Бардыгына шаарда окугандары бар. Ошолорду мен бүгүннөн баштап токтоттум. Окууга барбайсың. Өзүнүн сапкозго бар. Оякка барыш киланжы жок. Чоң жолдон өтүшкө жок. Мана Кудайга шүгүр сүйүндүк эде. 1 жыл болуп калды. Неме курдук эде, курган мана стойкаларын, светофордун. Жок мана. Ал светофордун зымы жокмуш. Бул туура эмес да, туурабы? Узым деген неме деген нерсе бу? Тургундар бул көйгөй боюнча жергиликтүү бийликке бир нече жолу кайрылышкан. Жол чырак орнотуу үчүн жыл башында темир түркүк коюлган. Ошол бойдон кайра иштер токтоп турат. Шаардык мэрияда чоң жолдогу көйгөй көңүл чордонунда турганын билдирди. Ушул жылы тиешелүү жактар тарабынан бардык коопсуздук чаралары аткарылат дейт. Светофор, ошондой эле жол белгилерин коюу максатында биз Минтрансқа кайрылуу жасаганбыз. Ошондой эле куруучу компанияларга да бир топ кат менен кайрылганбыз. Бирок азыркы мына министр, жол транспорт министринин каты дагы акыркы биз 2022 жылы ноябрда бергенбиз. Январь айында бизге жооп келип атат. 23 жылга ушул светофорлорду, жол белгилерини, зебралардын толук кандуу бүтүрүп ишке ашырып беребиз дейт. Жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын маалыматы боюнча өткөн жылы облус аймагында 276 жол кырсыгы катталган. Мындан 40ка жакын адам каза болуп, 453 адам ар кандай жараат алышкан. Жол кырсыктарынын негизги себептери катары айдоочулардын жол эрежелерин сактабагандыгы айтылып келет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Быйыл Ош шаарынын бюджети дээрлик миллиард сомго көбөйүп, 2023 жылга 2 миллиард 500 миң сомду түзүп жатат. Жыл сайын жергиликтүү бюджет коомдук угууга алып чыгылып, эл тарабынан сунуш пикирлер, арыз даттануулар ООЗ-ге жана кагаз жүзүндө да берилет. Бирок анын канча пайыз аткарылып жатат деген суроо жаралбай койбойт. Бул иретте коомдук угуу жарандардын суроо сунуштары менен коштолуп, талкуу иретинде улантылды. Толугураак Асел Сыдыкова кенен баяндайт. Бюджет ал жака быйыл каралган жок. Ош шаарынын жергиликтүү бюджети 2023 жылга 2 миллиард 500 миң сомду түзүп жатат. Бул өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик миллиард сомго көп. Анын 30% курулуш тармагына, 20% билим берүүгө жумшалары маалымдалат. Бюджетте өсүп өнүгүүгө где-то 9 миллион сом тегерегинде бөлүндү. Бунун ичинен 500 миңи бала бакча куруу, мектеп куруу, жана ошо эски мектептерди, бала бакчаларды ремонт кылууга капиталдык курулуш башкармалыгына бөлүп бердик 500 миллион сомду. Жолдор башкармалыгына 350 миллион сом бөлүп бердик. Бул жол тротуар курууга. Бул ушул күнгө чейин мындай болгон эмес. Мынчалык суммада бөлүнгөн эмес. Буюрса мына эффективдүү иштешин контрол кылып алсак, жакшы эле жумуш болот. Анан 132 миллион сом акча каражатын УМСтин дагы титулдук баракчасына бөлүп бердик. Бул биздин Ош шаарында муниципалдык ишканалардын жанагы техникалар эскилиги жеткен. Мисалы үчүн мына Зеленхозду өзүңөр көрүп жүрөсүңөр, жанагы бензинди 100-нө 50 литр ичкен автомобилдер менен жүрүшөт. Ана заман талабына жараша ошолорго да акча бөлүндү. Жыл сайын жергиликтүү бюджет коомдук угууга алып чыгылып, эл тарабынан сунуш пикирлер, арыз даттануулар ООЗ-ге жана кагаз жүзүндө да берилет. Бирок анын канча пайызы аткарылып жатат деген суроо жаралбай койбойт. Ош шаарынын биринчи вице-мэри Марс Исаев 2022 жылда эл көтөргөн маселелердин 40% бюджетке киргизилип, аткарылганын билдирди. Салыштырмалуу бюджет быйылкы жылы 157% көп бекитилип атат. Былтыркы жылы биз 1 миллиард 600 менен кабыл алган болсок, аткарылуусу 1 миллиард 922 миллион болгон. Быйыл болсо биз 2,5 миллиардка чыгарып атабыз. Ал жерде элдин көйгөйүнүн талаптары мен ойлойм бир 30-40%га кем эмес жасалды. Себеби негизи көйгөйлөр баары окшош. Бала бакча, жол маселеси, эң чоң маселеси бул суу маселеси.
Бирок мен ойлойм 30-40-тан да көп, даже 60-70%га чейин ошо эмне элдин көйгөйү болуп атпайбы? Бул жерде башка көйгөй жок. Азыркы коомдук угууда бизге кат түрүндө аябай көп келди азырчы. Ошолордун бардыгын мен өзүм жардамчыларыма бердим. Биз аны электрондук форматта киргизип, мен өзүм кол коюп берип, өздөрү жөнүндө толук маалымат калтыргандардын бардыгын беребиз. Мэрия бизге жооп берет, мына аткарылат, аткарылбай турган аткарылбайт деп. Бул иретте коомдук угуу жарандардын суроо сунуштары менен коштолуп талкуу иретинде улантылды. Эми мында көтөрүлгөн маселелер алдыда бюджетти бекитүүдө каралууга тийиш. 30 жыл болуптур ушул жерде ылай кечкенибизге. Муну мен кайталай берип чарчадым. Ушул жолум бүтсө, мен сиздердин астыңызга өмүр басып келбеймин деп ушинтип отурамын. Туура чарчадым. Сталгону койдум. Канализацияны алып келдим. Элдер эс алуучу азыркы талапка ылайык заманбап сквер кылып берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Экинчи көйгөйүбүз мээрим бала бакчадан төрөкөн 1 Б үйүнүн этегине чейинки скверди азыркы талапка ылайык заманбап жарыктандыруусу бар сквер болуусун элдер өтүнүп атат. Бизде ушул мэриянын үстүндө туруп канализация бир 15 үйгө жетпей калганда ушуну быйыл бюджетке киргизип беришиңиздерди суранат элем. Өтө кыйналып атабыз, арыктар сасып кеткен, септиктер дагы толуп, ар жума сайын алдырып атабыз. Өткөндө Рудаки мектепте дагы жыйында айтып кайрылып кеткенмин. Суу маселеси. Бул жерде мен 25 жылга жетпей жашап атам, ошол жерде жашаймын. Сууга боюнча эч ким бир мына жардам деп барган жок. Мына мен азыр ошол боюнча суроо бердим. Бирөөсү чыгып айта алган жок. Мен мынанча акча бергенбиз, мынанча бюджеттен бөлдүк деп. Андай эмес, акча бөлүнгөн жок. Бул сыяктуу көйгөйлөрдүн баарын 1 жыл ичинде аткарууга жергиликтүү бийликтин чамасы жетпейт. Элдин 1 жылга коюлгон талабы боюнча жок эле дегенде бюджетти 5 миллиард сомго жеткирүү керек. Ошондуктан маанилүүлөрүнө гана көңүл бурулуп, калгандары акырындык менен жасалары убадаланды. Негизи ушул элдин жалпы талабы көйгөйү бир 5 миллиард түзүп атат да 1 жылыначы. Биз анын бардыгын бюджет жол бербейт экен. Мүмкүнчүлүк жок экен. Биз бирок быйыл бюджетти жакшы көтөргөн аракет кылып атабыз. Мен ойлойм ушулардын баары да өзүнүн кезеги менен жана кайсынысы важный болсо ошого карата биринчи ошол эң көйгөйлүүсү чечилип, анын артынан кийинки көйгөйлөр сөзсүз чечилет. Белгилей кетсек, Ош шаарынын 2022 жылга бюджети 1 миллиард 600 миллион 510 миң сом деп бекитилген. Былтыр ушу бюджеттик угууда айтылган тротуарлар айтылган болчу. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош. Биз салык төлөнү үйрөнүшүбүз керек. Салык жакшылыктын айланпасы. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Премьер-министр финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын кеңейтилген коллегиясына катышкан. Анын жүрүшүндө ведомствонун 2022 жылдагы ишинин жыйынтыгы жана быйылкы жылга карата пландары каралды. Биз жаңы салыктарды киргизген жокпуз, салыктын ставкаларын да көтөргөн жокпуз. Салык системасын оптималдаштыруу жана өркүндөтүү боюнча эбегейсиз чоң иштер аткарылды. Анын натыйжасы көп күттүргөн жок. 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча салык кызматы тарабынан 207 миллиард 901,6 миллион сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү чогултулуп, белгиленген пландан 3,7 миллиард сомго ашыкча аткарылган. Чогултулган сумма 2021 жылкы көрсөткүчкө салыштырмалуу 63,8 миллиард сомго көп, деди Жапаров. Коллегиянын жыйынтыгында министрлер кабинетинин төрагасы бир катар тапшырмаларды берип, үстүбүздөгү жылы фискалдык органдарга чоң жоопкерчилик жүктөлгөнүн, анда консолидацияланган бюджеттин көлөмү 503 миллиард сом өлчөмүндө бекитилгендигин белгиледи. Бүгүн 9 февралда Жалал-Абад шаардык кеңешинин депутаттарынан түзүлгөн курулуш, транспорт, коммуналдык чарба жана байланыш боюнча комиссия мүчөлөрү тиешелүү жетекчилер менен биргеликте Борбордук Ленин көчөсүндө курулган имараттардын кызыл сызыктан чыгып кеткен жер тилкелерин аныктоо үчүн жеринде мониторинг жүргүзүштү. Белгиленген иш мерчемге ылайыктуу кыдыруу учурунда аталган көчөдөгү бир катар имараттар кызыл сызыктан чыгып тротуарга чейин курулуштарды куруп алгандыгы маалым болсо, айрым ишкерлер
кесипкерлер ээлеп алган жерлер үчүн бюджетке акча төлөсө, айрымдарынын төлөбөй келгендиги белгилүү болду. Мындан сырткары бургер тест атым жайында автоунаа токтотуучу жайынын жоктугу айтылып, жол белгилеринин коюлгандыгына карабай Тушкелде автоунаалар токтотулуп, баш аламандыкты жаратып жаткандыгын эл өкүлдөрү белгилешти. Ошондой эле автобекеттин ичиндеги муниципалдык жерди мамлекет үчүн иштетип, бюджетке акча түшүрүүнүн жолун табуу керектигин айтышты. Мыйзамсыз курулуштар боюнча жеринде кароо жүргүзгөн эл өкүлдөрү бул багытта иштерди алып баруу үчүн тиешелүү жетекчилерге белгилүү мөөнөттө тапшырмаларды беришти. Biz hem hazırda bugün Lenin köçösünün baştan ayak kıdırıp geletavız. Bu yerden hem köp neler bolup da biz zamsız biz esepte atavız hem pakayman tekşettirmeler. Tekşeret biz zaten protokolluk tapşırma veriyoruz. Bu yerde biz ayıp getsek bundaki Andaus degen kafe, oşunda öyle ayım, andan Bek Burger degen kimde var eken, şuların bardırı biz şu mizam dolu kanday berilgen kanday dokumentleri var. Al municipalda yerde turağı, jalp paydalan yerde başka bu boyunca bugünkü günü benden jiyintigi menen biz şu тийиштүү мекеме иш кылган протокол тапшырма беребиz. Анын жыйынтыгынан кийин biz дагы şu чара көрүү үчүн сунуштарды киргизебиз. Жалалабадта bir ayda 2 рет 3М 17 эгиз төрөлдү. Облустук төрөт үйүндө 27 январда 29 жаштагы Дилфуза Арапбай кызы операция жолу менен 3М'де жарык дүйнөгө алып келди. Наристелердин абалдары жакшырганга чейин төрөт үйүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө болгон. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. 3М 27 январ күнү Жалалабад облустук төрөт бөлүмүндө төрөлгөн. Наристелерге Аман Асан Үсөн деген ысымдар ыйгарылган. Сузак районуна караштуу Карадарыя айылынын 29 жаштагы тургуну Дилфуза Арапбай кызы 3М экендигин 5 айлыгында билген. 3Мден сырткары бир уулу бар. Мен чоң энеме эгиздирген. Ошо сүйүнүп атабыз. Күткөн эмеспиз. Биз 5 айлыгында билдик. Жакшы карашты. Рахат эжеге рахматым айтам. Күнү түнү эмелер келип, сестралар келип жакшы карашты. Балдарымы жакшы кылып берди. Аман Асан Үсөн деп койдук. Ымыркайлар айына жетпей операция жолу менен төрөлүп, 10 күндөй жандандыруу бөлүмүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө болгон. Ушул тапта алар энесинин жанына которулду. 34 неделя деп эрте келишти. Тройня деп ошо показаниясы тройня деп алышты. Бирок төрөт үйүнө келгенде эки баланын жүрөгү угулуп атат, бирөөнү угулбай атат деп врачтар аябай коптонушуп атып алышты. Ошо биринчи чыккан бала ыйлап эле чыкты, бирок көгүш болуп ара төрөлгөн үчүн кыйналып чыкты. Экинчиси ыйлабай ал дагы көгүш болуп чыкты, бирок көпкө чейин барып анан өзүнө келди. Үчүнчүсү 1 килограмм 900 төрөдү, бирок ал ыйлап чыкты. Бирок алга деле кислород керек болду. Ошо келгенден эле бияка реанимацияга алып, кислородго койдук, сипап аппараттар менен кислород алды, лечениени алды. Буюрса бүгүн уже 2 жумага жакындап калды, жатканы жакшы балдар. Апасы эмгизип атат, сүтү жетип атат, дары-дармектерин бирин атмен кылдык. Эртеңки уже выписка алганга даярдап атабыз. Буга чейин Сузак районунун Курманбек айыл өкмөтүнүн тургуну 8 январдан 9 январга караган түнү 3М наристени жарык дүйнөгө алып келген. Bir ay aralığında Suzak rayonunda 2 рет 3М төрөлдү. Райондук бийлик учурда жардамдар берилип жаткандыгын айтып, Дилфуза Арапбай кызына турак жай салууга райондук бийлик көмөктөшөрү айтылды. Азыр эми бизге акча келип түшкөндөн кийин аны комиссия жолу менен карап туруп, мүмкүн болушунча биз жардам беребиз. Бир эле күнүмдүк эмес, анын жашоо шартына, турак жайына, эмнеге керек болсо ошонун бардыгына бир эле район эмес, бардык айлы аймактарыбыздын бардыгы жапа турмак, бардыгыбыз колдойбуз. Себеби бизге Кудайым мындай эгиз балдарды, баягы Кудайым сүйгөнү берет дегенде биздин районго келген өтө кубанычтуу, өтө сүйүнүчтүү болду. Чеги бар экен, бирок үй сала эле экен, анан кайната кайнеси менен чогуп турат, кайнеси менен дагы көрүшүп сүйлөштүм. Анан эми аларга турак жай куруу үчүн жардам беребиз. Дагы башка бир шарттарды да сүйлөшүп атабыз. Мүмкүн болушунча биз буларга жардам беребиз. Жалалабад облустук төрөт үйүндө 2023 жылдын январ айында 721 наристе жарык дүйнөгө келген. Анын 17си эгиз балдар экендиги дарыгерлер тарабынан айтылды. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, регион.
Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жолдордо ашууларда көчкү түшүү кооптуулугу бар. Мындай шашылыш билдирүүнү өзгөчө Кырдаалдар министрлиги таратты. Бул 9-11 февралда күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу экендигин айтышты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жолдогу автоунаалардын ортосундагы 500 метрлик аралык сакталышы зарылдыгын эскертет. Регион телеканалынын күндөмө маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бул күнгө даярдалган күндөмө маалыматтык программасы мына ушулар менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.